Так, ассаламу алейкум. Үйдün киреберіш жерінен баштайлы. Так, бүт евро болып жасалған электричество, полный автоматтар бар. Так, бұл выходной, пластик эшик, киреберіш жер. Киреберіш жерден кіргенде эле холл, бұл жақ кухня, бұл эшик, душ, топка, тиги кичи зал, бияк спальный. Моореки жер үстүнө чыга турган жер ушер, мен убактылуу жаап койгом, мунун үстү бүткөндө атсак болот. Так, бияк спальный. Спальный 5-ке 4. 5-ке 4 чоң. Так, тамне. Так, спальный, кухня гарнитур калат. Душту көрсөтүп коеюн. Душ полный калат. Аристон стиральный машина полный калат. Так, бул жак болсо гостиный, кичинекей зал, чакан конокторду тосконго. Бул иштери бүт баардыгы бүткөн. Так, бул жак сырткы көчө жак бети. Үй песка блок менен салынган. Бирок азыр мен айтып түшүндүрүп берем. Так, топка. Топка. Печка бүт бар иштейт. Болгону печканын бир жеринен суу агат, ошону оңдоп коюш керек. Так, полдо 15 квадрат теплый пол бар. Бул жерде кышын менен биз ушу теплый пол менен чыгабыз. Пол болсо кафель. Бияктын баары паркет. Бул жактын баары паркет. Дагы бир жолу айтып коеюн, үстүнө мына ушул жерден убактылуу жабылуу ушул жерден чыгат үстүнө. Так, эми сырткы эмесине кеттик. Сыртына келгенде могу песка блок моунча базалит чапталган ичинде, анан гипсокартон и анан маляр жумуштары болгон да. И үйдүн ичин бар мындай житкий тереферттин жууп тазалап койсо болот. Үстүнө мынакей, бул үстү бүт элек айнектери салынган, мынунун нар жак бетине айнектери салын элек. Могу жерден да топкага кирип кетсе болот. Могу жерден. Бул жак бетинде огороддор, бүт алмалардын баары уже чоңоюп, уже түшүм бере турган убакыт келип калды. И малина, 2 ряд малина бар. Үстү ушул жак бетинен 3 айнек салын элек. Паровойдун печкасы, турбасы бул жагына чыккан. Анан берде 2 комнат временка жаңы салынган бул деле. Бунда ичинде жашаса болот, биз азыр склад кылып алганбыз. Анан бул жакта многу жерде сарайдын, складдын ордун калтырган. Многу навести алып туруп, бул жакка узундан могу жактан баштап туруп, могу временкага жери склад сарай салса болот. Огород 6 сотик документтерин бар, оформление өзүмдө, бүт документтерин баары бүткөн, үйлөрдүн баары жилой, только могу чоң тамга документти жасатып коюш керек, жилой кылып бүттү. Огороддор мынакей бүт тосулган. Соседтердики бүт баардыгы аябай чоң. Ушул үй сатылат, чалсаңар баасын сүйлөшөбүз. Үстүндө болсо үстүнкү комнаталар, үстүндө так 1, 2, 3, 4, 5 бөлмөлүү комната бар, чоң-чоң.
Мен залды üstüne kılgam. Üstüne çoğun zalı бар. Көчө жак бетинде болсо мындай келгенде заборлор тура элек пока. Мынакей ушул ураттомдон кирип туруп эле, мына ураттом кирип туруп эле бери карай 4 үйдөн кийин эле ушул биздин үй сатыла турган үй. Заборлор тура элек. Заборлор могул жерден түп түз болуп туруп турат. Муну